7 каналдын кабарчылары топтогон кабар маалымат программасы түз эфирде кабаладанова, саламатсыздарбы? Алгач маанилүү окуялардан кыскача түрмөк. Бишкекте сабалып оор жараттан улам каза болгон чет элдик Али Абубакардын сөөгү Бишкектеги көрүстөндөрдүн бирине коюлат. Оштун Араван районунда кутурган деп шектелген ит тиштеген 7 жаран ооруканада жатат. Алар баары бир айылдын тургундары. 2-июль күнү жабыркап ооруканага келип түшүшкөн. Кыргыз парламенти мыкты иштеп жатат. Эл өкүлдөрүнүн жасаган жумушу укмуштуудай болгондугу үчүн жогорку кеңешти сындагандар, нааразы болгондор арбын болууда. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин ЗАГС бөлүмүнүн 126 кызматкери акыйкатчыга кайрылды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизи социалдык тармактардан да ушул учурда түз эфирде көрсөңүз болот. Facebook, YouTube каналдарын ачыңызда досторуңуздарга бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. 7 каналдагы бир долбоор баштады. Чет өлкөдө иштеп жүргөн мигрант бекендештерибизди катарыбызга чакырабыз. Кандайдыр бир окуяларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Ички иштер министрлиги Бишкекте нигериялык жаранды өлүмгө алып келген окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берди. Кылмышка шектүү киши нигериялык жаран Али Тиджани Абубакар менен кокустан чырдаша кеткенин, экөө мурда тааныш болбогонун айтып көрсөтмө берген. Чыр Айчүрөк соода борборуна кире беришинде чыккан. Анын көрсөтмөсүнө караганда, Чынар соода борборунун алдында социалдык тармак аркылуу достору менен түз эфирде сүйлөшүп жаткан учурда ага чет элдик жаран келип телефонго тартпашын айткан. Окуя 2-июлда күндүзү болгон. Милицияны урган шектүү адамды эртеси күнү кармап камакка алган. Ал Ысык Көл облусунун 22 жаштагы тургуну болуп чыккан. Бул факты боюнча жаза кодексинин ден соолукка оор залалга келтирүү беренесинин негизинде сотко чейин өндүрүшкө алуу иштери жүрүүдө. Алган жараатынан өзүнө келбей каза болгон Нигериянын 34 жаштагы жараны тил үйрөнүү мектебинин мугалими Али Тиджани Абубакардын сөөгү Бишкектеги көрүстөндөрдүн бирине жерге берилди. Ысык Көлдүн Ак Суу районундагы Хан Теңири лагеринде барымтага алынган 48 жаштагы аял базага келди. Ал жабырланган эмес. Аны кылмышка шектүү Сергей Смирнов өзү кое бергени маалым болду. Азырынча кылмышка шектүү кармала элек. Учурда милиция жана чек ара кызматынын кызматкерлери шектүүнү кармоо иштерин жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлиги белгисиз жаран Ысык Көл облусундагы Хан Теңири лагеринин жетекчисинин орун басарын жана ошол жерде иштеген кызматкерди атып өлтүрүп, бир аялды барымтага алып из жашырып кеткенин бүгүн кабарлаган. Бири алган жараатынан ошол жерде ок чеген экинчи киши медициналык жардам көрсөтүү үчүн чек ара тозотуна алынып келаткан кезде каза болгон. Ок аткан Хан Теңири лагеринде кароолчу болуп иштеген түп айылынын 29 жаштагы Сергей Смирнов аттуу тургуну экени, ал Вепр үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен ашканага кирип барып ок чыгарганы айтылат. Оштун Араван районунда кутурган деп шектелген ит тиштеген 7 жаран ооруканада жатат. Алар баары бир айылдын тургундары. 2-июль күнү жабыркап ооруканага келип түшүшкөн. Учурда дарылануудан өтүп жатышат. Бирөөсүнө операция жасалган. Ал эми облустук санэпид кызматы иттин башы аркылуу кутурган же жок экенин аныктап чыгышат. Кутурду деп шектелген ит Хамза Абдикаримовдун 2 колун тиштеген. 2-июль күнү кечки саат 8 чамасында жолдо баратып, артына келип эле колуна асылганын айтат. Коргонууга үлгүрбөй калган. Эми мынтип райондук ооруканада дарылануудан өтүүдө. Билмей калдым мен. Орттан келип эле тиштedi. Байкабай калдым. Артымдан келип эле тиштеди. Бирөө келип тамашалашып ойноп атат деген. Карасам ит экен. Анан өзүбүздүн дарыгерлер борборуна бардым. Ал жактан тиштеген жерди тазалап, бул жакка жиберишти. Ошол эле ит Рисалат Хурбаеванын жолдо отурган жеринен асылган. Натыйжада сол колунун манжаларын катуу тиштеп, сөөктөрү сынгандыктан операция жасалган. Азыр катуу оору бар экенин билдирет. Сумкам бар адам. Мындай кылып чеп деп. Бул колумда сумкам бар эле. Кет деп бакырсам, оң колуму тиштеп качты. Анан колуман кан токтобой көп кан жоготтум. Ошон үчүн алсырап жатам. Жакшы коңшу кыз биринчи жардамды берип калды. Спирт менен жууп. Бул сыяктуу ит тиштеген 7 бейтап райондук ооруканага жаткырылган, баары бир айылдын тургундары. Аларды кутурган ит тиштеши мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Жабыркагандар да итти кутурганга окшоштуруп сүрөттөшүүдө. Уну көрүп коркуп кеттим. Көздөрү кызарган, кулагы кесилген экен, сары ит. Кийин ал чоңген. Менин чачымдан тиштеп, ошол судурап кетти. Эми баардыгыбыз коркуп атабыз эми. Ит кутулмаса иштебейт да. Кутулмаса иштебейт.
Dap durursan uksuriyen eselonu kelip işteydi de o. O jolu kelip iştebeydi o. Дарыгерлердин айтымында ит иштеген жарандардын ден соолугуна коркунуч жок, анткени алар убагында кайрылышкан, вакциналарды алып калууга жетишкен. Ошондуктан башка адамдар менен аралашып жүрүүгө жакындарына эч кандай кооптуулук жок. Азыр олордун мисалы сиздер айтып атасыздар, эми изоляция тууралуу айтасыздар да, андай изоляция койгонго ондой деле немеси показаниясы жок. Ата толук мындай жарандары менен толук лечение алып жүрсө боло берет. Андай изоляцияга мындай изоляция неге бөлүп койгонго негиз жок азырынча. Кошумча дагы ранасын немесине карап дагы кошумча антибиотика терапиялар алып жатат. Иттин башы текшерүүгө жөнөтүлгөн. Облустук санэпид көзөмөл кызматы аны менен кутурган же жок экенин аныктаганбы? Тактоо үчүн барганыбызда бардык адистер дарыгерлердин майрамында жүрөөрү айтылды. Ал эми райондо штаб түзүлүп, айылдагы жаныбарлардан бери кутурмага каршы текшерүүлөр жүрүп жатканын айтышты. Анан алар дагы мал эми жалоп кыла албайт да, тиштеди койду деп. Бирок осмотр жолу менен карап чыгышып, если сарапин оңдоймдор болот болбосо аларга да каршы кутурмага каршы уколдорун беришет. Биздикилер обход жасап жүрүшөт, үймөй адамдар менен сүйлөшүп, кокус контакт болбоду, итти сылап нетип же болбосо какой-то бир сарапин андай колуна түшпөдү. 3 күндүн ичинде район боюнча 70 иттин атылганы кабарланууда, анын арасынан 30-у жолбун иттер болгон. А негизи Араванда 1 жыл ичинде 100гө жакын жарандар ит иштеп кутурмага каршы дарылануудан өтүшөт. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Самарбеков, 7-канал Ош. Ош шаарындагы онкологиялык ооруканасынын ажатканасы иштебейт, ал гана эмес, ремонт иштери да жүрбөйт. Бейтаптар шарты жок жайда дарыланып жатканын айтышат. Ал жердеги абал боюнча Тасма элдик репортер берүүсүнө келип түштү. Дарыланып жаткан бейтап ажатканадан суу чыкпай, чөмүч менен суу иштетерин айтат. Мындан улам түштүк аймагы боюнча жалгыз иштеп жаткан онкологиялык ооруканасына көз чаптырып бейтаптарга шарт түзүү керектигин айтышат. Tuvalette su yok. Montaj bozulgan. Tünemin sasik. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул учурда бизде эфирде социалдык тармактардан да түз эфирде көрсөңүз болот. Аны менен катар бөлүшүүнү да унутпаңыз. Башкы прокуратура Кыргызстан социал-демократиялык партиясы боюнча бирдиктүү рейстердеги маалыматтарга өзгөртүү киргизүү мыйзамсыз болгонун моюнга алды. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кондуз Жолдубаева башкы прокуратуранын буга байланыштуу жообун жарыялады. Ушундай жооп болгонун башкы көзөмөл органдын басма-сөз кызматы да ырастады. Министрликтин жооптуу кызматкерлерин дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу менен мыйзам бузууну жоюу сунушу белгиленген. Башкы прокуратуранын катында көрсөтүлгөн учурда КСДП экиге бөлүнгөнү маалым. Бир тарабын Сагынбек Абдрахманов, экинчи тарабын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саналашы депутат Асель Кодуранова жетектеп жатат. Юстиция министрлиги КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган. Экс-президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Кой-Таш айылында түзүлгөн элдик штаб өзүнүн ишин токтотту деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кондуз Жолдубаева 7-каналга берген маегинде билдирди. Бүгүн КСДПнын саясий кеңеши кайрадан жыйынга чогулуп, мындан аркы кадамдарын талкуулоого алып жатат. Айтымдарында экс-президентти колдоп, штабка тилектештигин билдирип келгендердин саны арбып бара жатат. Айрыкча региондордон келген адамдардын саны өсүүдө. Алардын басымдуу көпчүлүгү бийликти калыстыктан тайбоого чакырык ташташууда. Чогулуштан кийин элдик штабтын иш тартиби да аныкталат. Ошол эле жарандар менен иштөө тобу иши активдүү улантарын уюштуруучулар тарабынан белгиленди. Элдик штаб өзүнүн ишин токтотту, жабылды деген бул чындыкка дал келбейт. Штаб иштеп эле жатат. Болгону ушу азыр бир график түзүлүп, ошого ылайык бул жерге бир аянтча кылалы деп атабыз да. Ал кандай аянтча болот? Ушул жерге ар кечте 18:30-дан 8:20-га чейин биз ошо элдик штабтын өкүлдөрү жана башка коомдук, саясий баягы ишмерлерди, баягы граждандык, жарандык коомдун өкүлдөрүн чакырып, ошолор менен элдин
жана ушу биздин элдик штабтын мүчөлөрүнүн жолугушуусун өткөрүүнү азыр көздөп жатабыз. Биринчи күндөн баштап ошо башталат мындай жолугушуулар. Анан бул жерде дагы дежурство болот. Элдик штабтын мүчөлөрү такай ушул жерде болушат. Каалаган эл келип бул жерге өзүнүн пикирин билдирип кетип турганга мүмкүнчүлүк болот. Анан ошондой эле мындай традицияга айланып калган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эл менен жолугушуусу дагы ар кечте уланып турмакчы. Элдик штабтын иши токтогон жок. Элдик штабтын иши күндөн күнгө уланып атат. Азыр бардык областтарда Кудай буюрса бир жума ичинде ар бир областта ачылат ушундай элдик штабтан. Жанагы элдик штабтын токтотту деген бул болбогон сөз, бул бийликтин айтканы баягы элди алаксытуу үчүн да. Атак күндөн күнгө элдик штабка келген кишилердин областтан келген кишилердин саны күндөн күнгө өсүп атат да. Ошолор менен азыр биргеликте иштеп биз ар бир област ушундай элдик штабтарды ачкан турабыз. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс-башкы прокурор жана мурдагы депутат Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Сотко Салянованын өзү алынып келинген жок, жактоочу аны менен кече жолугуп чыккан. Ден соолугу начарлап дем ала албай калып жатканын белгиледи. Салянованын жакындары жана тарапташтары соттун чечимине нааразы болуп, парламенттин алдына келишти. Алар мурдагы башкы прокурор убактылуу тергөө абагында мыйзамсыз олтурганын белгилеп жатышат. Буга чейин 1-Май райондук соту Салянованы 26 августка чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Салянова Крим Төөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. 2 күндөн кийин Бишкектин 1-Май райондук соту аны 26 июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин карап, аларды 6 сентябрга чейин абакта калтырган чечим чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттон кабарлашты. Соттук териштирүү маалында прокурор айыпталуучулардын баш коргоо чарасын дагы 2 айга узартууну, жактоочулар бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөн. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган. Ысык көлдөгү күнөөсү жек пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчү канааттандырылган эмес. Калыкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин ЗАГС бөлүмүнүн 126 кызматкери акыйкатчыга кайрылды. Алар бирдей айлык акы алууга укугун коргоп берүүнү жана жетекчиликтин басымынан коргоону өтүнүшкөн. Өздөрү иштеген мекеме жетишерлик иштебей жатканын белгилешип, жумушту жакшыртуу боюнча сунуштарын айтышкан. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы кабарлады. Акыйкатчы жааматтык арыз менен таанышып, маселени карап чыгуу үчүн мекемеге аралык комиссия түзүүнү өтүнүп, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевге кат жөнөттү. Кыргыз парламенти мыкты иштеп жатат. Эл өкүлдөрүнүн жасаган жумушу укмуштуудай болгондугу үчүн жогорку кеңешти сындагандар, нааразы болгондор арбын болууда. Мына ушундай тариздеги спикердин билдирүүсү коомчулуктун айрым бөлүгүнүн айласыз күлкүсүн келтирсе, калган бир топтун кыжырын келтирип, нааразычылыгын ого бетер күчөтүп олтурат. Кээ бирлери спикер баш болгон парламенттин негизги эле сабатсыздардан түзүлгөн деп сыпаттаса, башка бир жарандар мандат ээлеринин басымдуу бөлүгүн жөн гана базаркомдордун тобу катары көрөт. Антип айткан укугунда жок. Бардык нерсе мыйзамдын талаасында болуш керек. Жогорку кеңеш өтө жакшы иштеп жаткандыгы үчүн депутаттарды сындап, аларга нааразы болгондордун саны күн санап көбөйүп жатыптыр. Башкаларын айтпаганда да парламент спикеринин ою дейбизби, же өздөрүнө болгон баасы дейбизби? Айтор пикир ушундай. Бая сөз бар го, сен артыңан сөз болсо, демек сен иштеп атасың. Демек парламент катуу иштеп атканын, парламент катуу суроолорго, катуу мыйзамдарды, токтомдорду кабыл алган үчүн артында ушундай сын пикирлер айтылып атат. Спикердин бул баасы албетте коомчулук өкүлдөрүнүн кезектеги айласыз күлкү аралаш кыжырдануусун пайда кылды. Сурамжылоо көрсөткөндөй, парламентти мыкты дегенди туура көргөндөр дээрлик жок эсе. Төрага эми баягы байдын кызындай болуп өзүн өзү мактаган туура эмес. Аны эл макташыбыз керек, биз макташыбыз керек, кандай иштеп атканын билебиз. Бардыгы эле нааразы, бир эле мен эмес. Билимдүүсүнөн
билимсиздик көп. Баады эле коммерсант өзүнүн гана максатын ойлогон, өзүнүн гана жашоону ойлогон, элди, мамлекетти ойлогон бирде депутат жок. Бул эл менен эсептешкендикке жатпайт. Ал өздөрүнүн эле баасын неме алган. Эл үчүн депутаттар айыл жеринде чайыз, бирок айылдагы баягы берген убадалардын бирин деле аткарган жок. Пайда тийген жак. Ар ким өзүнүн тиричин өзү багып атат. Оңолуп кетти эле, бир жарыт эле азыр. Баягы эле ойлоп атат. Жеке оюмду билем десеңиз, бүгүнкү күндө 120 депутат биздин мамлекетке туура келет. Эми 120 чынында көптүк кылат. 60 деле кылса жеткиди. 60 деле болот эле жети областка депутаттардын саны. Тем более айлык кыскарат эле алардын. Бюджетке акча түшөт эле да. 35-40 сапаттуу. Эми ушундай адамдар тандап алсак, эң билимдүү албетте. Алакандай Кыргызстанга депутаттын кереги деле жок өзү. Жакшы иштесе министр эле башкарат. Депутаттын эмне кереги бар? Канча көбөйсө Кыргызстанда ошончо сора берет бар. Балким парламент өзүнүн акыркы кадамын тагыраагы экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча жасаган жумушун негиз кылып, эл алдында кадыры көтөрүлүп, катуу иштеп жатат деген баага татып калгандай сезип жаткан болушу мүмкүндүгүн айткан талдоочулар. Мындай ой жүгүртүү кайра эле мандат ээлеринин, анын ичинде спикердин деңгээлине байланыштуу маселе экенин белгилешет. Парламент 1 саатта мыйзам долбоорун кабыл алабы, 1 айда алабы, бунун бардыгы регламентте көрсөтүлгөн. Биз ошол регламенттин, ошол мыйзамын алкагында өзүбүздүн ишибизди кылдык. 1-2 чечим менен бир созукта биз жакшы иштедик деген бул туура нерсе эмес. Салмактуу оор жумуштарды жасай алган жок. Өзүнүн байлыгын коргогон бизнесмендер отурат. Алардын өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анын ичинде партиянын да күнөөсү бар, элдин да күнөөсү бар. Акчасын бергенди шайлай беребиз. Мына ошонун акчанын азабын тартып атабыз. Деңгээл демекчи, парламенттеги көпчүлүктүн билим сабаттуулугуна байланыштуу да маселе жок эмес. Болгондо да төраганын премьер-министрге жолдогон расмий кайрылуусундагы грамматикалык каталарга толгон документтин ачыкка чыгышы. Муну кыргыз коомчулугу дагы көпкө эсинде сактайт өңдөнөт. Бүгүнкү күнү бизде жогорку кеңеш болобу, тиги министрликтерде болобу, же болбосо ак үйдө отурган төбөлдөрдүн сабатсыз жагы байкалып атат бүгүнкү күнү. Мына ошол байкалган жетекчилер бүгүнкү күнү жетекчи болуп иштөөдөн алысташ керек бүгүнкү бийлик. Өзү баш болуп ушу неграмотный болуп атканы көрүнүп атат. Мен анын өзү чындыгында орточо деңгээлде баадайм да. Биздин деңгээлибиз ошол болуп атпайбы? Манча кыйынга алданып калганыбыз. Билими жок, дипломду сатып алат да, айырга барып кынын ордуна гын айтат. Туура эмеспи? Ошодон келип анан кемчилдик келип чыгат. Ал деген окуш керек, сатып албаш керек эч нерсени. Окубагандыктан чыгат. Акча менен ошол чоң креслолорго жеткендиктен чыгат. Тендер болуп өттү да, жол боюнча Бишкек Кара-Балта жолу. Реконструкция боюнча биз муну Азия өнүгүү банкынан ратификация кылып бергенбиз кредит боюнча. Кыргыз болуп туруп кыргызча сөздү так айта албаган ал Кыргызстанда кыргызды так сүйлөп анан кийин Кыргызстанды башкарыш керек. Анан башка сөз айта албайм аларга. Ал эми Кара Суудагы мааракеге барып, уюштуруучулардын сыйлуу коногу болуп, коомчулуктун көпчүлүгүнүн каарына калган саясий элитанын курамындагы Дастан Жумабеков маалымат жыйынында бул тууралуу да пикирин билдире кетти. Мен 2 жылдан бери барамын. Ал жердеги 40 миңге жакын элдин ошол жерде кол чабып, ошолордун үй бүлөсүнө жакшы сөз айтып атканына мен суктанганмын. Мен алардын каражат кайдан келип тапканын мен укугумда жок изилдегенди кызыктар да эмесмин. Мен кыргызмын, ата наркын сактагам. Кыргызстанда эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мен ушул дем менен жашайм. Бул ырдын туурасы мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек. Ар күн сайын чоң казатка аттанам. Мен өзүмдү ушундайым айтып жүрөмүн, балким өзүмдү автармын. Бул мен кыргызмын деген ыр 11-жылы чыккан Нөлү көп жылдар деген ыр жыйнагына кирген. Бул ыр 4 куплеттен турат. Туурасы ушундай. 2003, 2004, ушу 2005 ушул жылдары жазылган. Мен кыргызмын, сатылбаймын, сатпаймын.
ал чоң акырдан тамак жеп көнүп калган. Бул жака да кол салгысы келет, бул жака да кол салгысы келет. Ошон үчүн бирөөдүн ырын ырдап туруп өзүмдүн ырым деди ал. Ага мен да уялдым. Ошентпей эле койсо болот эле. Андан көрө бирөөнүн акчасын алса акча окшош да, ыр окшош эмес да. Акча окшош. Акча меники деп болуп калат эле. Бул уурулук деген сөз менен барабар. Демек бирөөдүн чыгармасын алган болсо, бул уурулук. Рахмат. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Қазақстандын Улуттук олимпиадалык комитети тышкы карыздын суммасын ачыктады. Анда 2019 жылы сырттан алынган насыянын көлөмү 157 миллиард болгон. 2017 жылы июнда Улуттук банктын башчысы Данияр Акишев тышкы карыз 167,9 миллиард АКШ долларына жеткенин билдирген. Буга чейин Улуттук экономика министри өкмөт жыйынында 2022 жылга чейин мамлекеттик карызды 26%дан 23,7%га чейин кыскартууну пландап жатканын айткан. 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик ички жана тышкы карызы 4 миллиард 72 миллион доллар болду. Бул өлкөнүн ички дуң продукциясынын 56%ын түзөт. Ал арада депутаттар тышкы карыздын көлөмү ички дуң өнүмгө карата 60%дан ашпашы керектигин билдирип келишет. Каржы министрлиги болсо өлкө тышкы карыздарын өз убагында кечиктирбей төлөп жаткандыктан тынчсызданууга негиз жоктугун билдирип келет. Ал эми Россиянын тышкы карызы 55 миллиард долларга чукулдаган. Нарын облусунун Кумбел тоосунда иштеп келген Кыргызстандын ондогон жараны бүгүнкү күнгө дейри эмгек акысын ала албай убара. Аларды иштеткен Луи Иван аттуу француз жараны эмгек акысын төлөбөй жатат деп нааразы болгон жумушчулар тынчтык митингге чыгышты. Алар өз маселеси менен укук коргоо органдарына кайрылганы менен эч кандай натыйжа чыккан эмес. Анткени каражаттуулар тарапка маселе чечиле берет деп шектенип жатышат. Ал арада француз жараны сотторду сатып алууну каражаты жетерин айтып жумушчуларды ызаланткан. Март айынан август айына чейин иштедик 5 ай. Ошо иштеген айлык акыбыз тең-кичекти ана кое тур, мына берем, ана берем деп общий 750 мүшөк кум, 14 тонна таш чогултуп бердик. Чогулган сайын өзү барып жүктөп алып кетчү ошол жерден. Первомайский роодуга заявление жазганбыз. Заявление жазып, роодуга кайрылганбыз. Бул барып ошо тааныштары бар экен, тааныштарын салып тергөөчүгө акча берип бүтүрүп, мени коридордо күттүр деп тергөөчү чыгарып койгон. Коридордо күтүп отурсаң бул чыгып шылдыңдап, эмне кылдың, ана эмне келди колуңа. Мен сатып алам, любойун, кыргыздардын баарын сатып алам деп мага орусча сүйлөп, сөгүп сагып роодудан чыгып кеткен. Жалал Абад облусунун Майлы суу жана Кочкор Ата шаарларына жакын жайгашкан бош аймакка 64 гектар бадам эгилген. Аны жергиликтүү тургундардан атайын топ түзүлүп, көчөт тектиришкен. Айлык акыларын жакшы төлөп берет деген убада менен ушул жылдын февраль айында жумуш аткарылган. Бирок токойчулар убадалаган эмгек акыны жумушчулар ушул күнгө чейин ала албай келет. Тиешелүү жетекчилерден да алгылыктуу жооп болгон жок. Майлы суу шаарынын Көкташ айыл аймагынын жаштары ушул жылы февраль айында бош турган алдырга 64 гектар жерге бадам олтургузушкан. Муну атайын план проекттин каржылоосу деген убада менен токойчулар ишке салат. Баарын талаптагыдай аткарган жаштарга жакшы акы төлөнүп берилүүсү да убадаланат. Бирок жумуш толугу менен аяктап, акы төлөөгө келгенде бизди алдап кетти деп турушат. Алмалда жер тоңгок эле да. 20 сантиметр казасыңар да блестингтер ушундай бир кулдарды иштеткенде карап турушкан да, биз өз контролдоп, жибин түзөп, тарткыла деп ошого да ыраазы болуп чыкканбыз да ушул ишке. Эми канча бала ошол иштен кийин ооруп лечение алып чыккан балдар болду да. Эми ошол кызмат акыбыз 5 айдан бери төлөнбөй жүрөт да. Эми биз акчабыз жетиштүү болсо 1 жыл болсо күтөт элек да. Карапайым калкта каякта акча. Чоңдорго окшоп миллион акча кармаса берет да, сабыр кылгыла дейт элек. Бирөөлөр карызга ушу лесхоз берет деп ишенип карызга процентке алгандар да болуп тур да. Мына эми проценттери келип атыптыр да, төлөй албай жүрүшөт. Эми азыр ушул чоңдорда абиш айт эткенден 5 ай эмес, 5 айда бериш керек да. Себеби бадам тиктик деген жарандардын бул маселеси 4 айдан бери чечиле элек. Бир канча жолу кайрылуу каттарды да жолдошкон. Эч бир тиешелүү тармактардан жарыттылуу жооп болгон эмес. Ушул тапта Тоскулата токой чарбасы бадам эгип берген жумушчу топтон 2 миллиондон ашуун акча карыз экен. Эл бар, токой чарба бар да, кыскасы айткандачы. Эл жок болсо бул токой чарбаны эле өзүнөн өзү чирип жок болуп кетет. Азыр мына көчөттөрдү эле көрүп атасың, уход кылыш керек эле уже. Мына уход кылып, чөбүн чабып, башка кылып неме койгон, да өсөт. Бул азыр эккен нерсебиз уже быйыл уход болбосо уже болду. Эмдиги жылы аерде
ошо мындай айтканда ала була чыгат да. Азыр бардыгы тегиз чыккан нерсе. Ушунча жылдан бери ушу бадамды эгип, башканды эле эгип, мистесин эле дарылап, ушу жобага чейин келгенбиз. Айткан убактысында айтканда неме кылчу эле. Ал мурда акча берилбечү, действительно айтканда. Un, май дейт эле, болду. Акча келгенде ушинтип аркага кырышып атат. Эми ушул карапайым калктын ушул акчасын жеп атышат да ушул, ушул акчага бул кыяматта булар кантип жооп берет дейм да. Бирөөнүн акысын 1 сом акысына жооп бериш кыйын да. Бул жерде бир 1000 сом, 10 000 сом эмес, бу жерде 2 миллиондон 3 миллионго чейин акча турат да азыр. Азыр канча деген биз мусулманбыз го кыргыздар. Орус капырлар болсо дагы майлем булар түшүнүгү жок. Азыр чоңдорубуз алхамдулилла президентибизге чейин намаз окуп атышат. Кана ошо намаз окугандар эмне жерде чыркырап жүрөт. Булардын адал эмгегин бергиле, кыяматта өлүп кетсек жооп бере албайлы дегендер бир чыкпай атат. Биз кандай өлкөдө жашап калдык билбейм. Бүгүн жумушакыбызды ала албай жатабыз дегендер курчап турган чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук башкармалыгына чогулушту. Бирок мындагы жетекчилерде арыз калтыруусун айтышып, жоопту так бере алышкан жок. Ошо жетекчи эртең келип, понедельник чыгат эми. Понедельник биз а кишиге ошо катты даярдап, директорго жөнөтөбүз. Анан ошактан чечилет. Анан биз өкөөбүз азыр колубуздан эч нерсе көрөбүз. Эртең чечилет, бүгүн чечилет. Кыскасы айтканда чечилбейт экен да. Возможно, ошо леспостун кишилерин чакырып, муну тактап талдап, ошол жол жак менен биз дагы неме кылып, бирок силерге ошо биз жасаган жумуштун маалыматын беребиз. Бирок биз силерге болду 10 күндүн ичинде, 15 күндүн ичинде акчаңарды алып оңага беребиз деп айта албайбыз да. Биздин баягы полномочиябызды, болгон катыбызды айттык да. Понедельник, вторниктен ответ келбесе, биз бишкекке кайрылабыз. Biz bara turgan жерге до конца барабыз. Бардыгы чечпесе, мыйзам жок болсо, мыйзамды эл дагы бузабыз биз. Биз ошого барганы башка айлабыз жок да. Эми токойчуларга алдандык деген жарандар жакынкы күндөрдө башка органдардан да жардам алууга өтүшөт. Адал эмгек менен тапкан акчабызды ала албасак, мыйзамдуулук кайда калды деп капаланышууда. Ушул учурга чейин маселеге так жооп бере албаган бир дагы мамлекеттик кызмат көрбөдүк дегендер аймактардагы башкармалыктарды жоюп салуу жагында сунушташууда. Бишкек болсо Бишкекке барайлы дедик. Барабыз Бишкекке деле, Куда кааласа. Ушунча келдикпи, бул до конца тагына чейин жетебиз бизчи. Если ушундай эле отуруп ушул жерде отурган адамдар ошо отурушат, эч нерсени чече албагандан ошо президентибизге деле, депутаттарга деле бардыгына кайрылып кетет деле. Ушундай жетекчилерден болгондон көрөк болбогону жакшы. Чын да? Эч нерсени чече албагандан кийин, байтинкан болсун чече албагандан кийин кайрылуу дейт. Кайрылуун канча жазды Кочкор ата? Кайрылып турат, 1 тонн болуп кетти кайрылуу. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда 40 000 гектардан ашуун жаңак токойлор жана 33 000 гектардан ашуун табигый түрдө өскөн мисте токойлор бар. Жаңак жана мисте токойлору Сузак, Базаркоргон, Нокен жана Аксы райондорунда жыш өскөн. Ал эми жаңы эгилип жаткан бадам жана мисте көчөттөрү жердин кыртышын сактоо багытында тигилүүдө. Аны эл аралык банк каржылоого алары да айтылды. Рамис Каимов, Эркин Салиев, 7-канал. 7-канал жардамга муктаж жарандарга көмөктөшөт. Ош шаарынын 25 жаштагы тургуну оор дартка чалдыгып жардамга муктаж. Боорунун 30% гана иштеп жаткандыктан тез арада Индияга барып боорун алмаштыруу керек. Үй бүлөсүндө операцияга жетиштүү каражат жок болгондуктан кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Bir баланын энеси 25 жаштагы Мияссар Осмонова 3 жылдан бери боор анемия оорусу менен жапа чегет. Ар ай сайын кан басымы төмөндөп кеткендиктен кан куйдуруп даарыланып турат. Бирок илдети өтүшүп кеткендиктен учурда боорунун 30% гана иштөөдө. Буга чейин бир нече ирет даарыланган, бирок натыйжа берген эмес. Гепатит Б, Д бар да, бул кызда азыр 2 вирус бар. Гепатиттин Б, Д түрү бар кызымда. Анемия, гепатит арты менен 3 жылдан бери ооруп келет. Ошондуктан кайрымдуу жарандардан жардам сурайбыз. Куйган сар температура чыгарат врачлар. Кылдаттык менен эрежени так сактаса дагы абалы күн сайын начарлап келүүдө. Ага ылайык тез арада Индиядан операция жасатуусу зарыл. Чоң суммадагы акча керектелгендиктен кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Операциядан тезирээк дейишкен, бир балам бар. Бир балам үчүн, ата-энем үчүн жашагым келет. Силерден кайрылып элем. Şu kolunuzdan gelişince 5-10 son bolsayam, bolson kolunuzdan gelirse pata kılıp bolsayam jardan berişingeri soraytılem. Urmatlı bir tuğandar. Men dağım ayıqıp kelsem, inşallah gelişime gelip жақшы болып кесем, менің қолымдан келишинче кыйналган инсандарга мен дагы жардам беришти каалайм. Мен дагы жашагым келет, балам үчүн жашагым келет.
Осмонова, Мияссар сыяктуу боор оорусу менен ооругандар күн сайын өсүүдө. Гепатиттин Б-сы оорусуна кабылгандар көп. Илдет боорду жогоркатат. Өкүнүчтүүсү оорунун бул түрүнө чалдыккандар качан гана дене шишип кеткенде дарыгерге кайрылып жаткандыгында. Боордун негизги кызматы организмде уулуу заттарды коргоо. Ошондуктан анын кызматына доо кетсе, башка ооруларга кабылып калуу коркунучу да жогору. Учурда бейтап күчтүү дарылар менен жашап жатат. Анда айына 6-7 миң сомдон каражат жумшалат. Ата-энеси учурда 22 миң доллар чогултушкан. Дагы 10 миң доллар каражат керектелет. Ага ылайык кайрымдуу инсандардан жардам күтүшөт. Зарина Рахманбердиева, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош. Кабарчыларыбыз топтогон маалыматтар мына ушулар болду. 7 каналдагы бир долбоор баштады. Чет өлкөдө иштеп жүргөн мигрант мекендештерибизди катарыбызга чакырабыз. Кандайдыр бир окуяларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Эгерде сиз жашаган аймакта 7 каналдын эфири жакшы көрсөтпөй же тартпай жаткан болсо, ал үчүн биздин кесиптештер чара көрүшөт. Сиз болгону төмөндөгү номерге кабарлап турсаңыз жетиштүү болот. Элдик репортер берүүсү түрдүү маселени ыкчам чагылдырууга басым жасайт. Андыктан сиз мыйзамсыз көрүнүштөргө, түрдүү эреже бузган окуяларга күбө болсоңуз, биз менен WhatsApp аркылуу бөлүшүңүз. Эфир аркылуу чагылдырып жооп алуу аракетин көрөбүз. Бизди социалдык тармактардан 7 каналда биздеп таап катталсаңыз болот. Түз эфирде мен сиздер менен Ыкыбал Аданова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.